айтсам мына 300 Замандаш саясий партиясы шемби күнү биргишүү жана кызматташуу аземин өткөрүштү. 20 коомдук уюм жана партия Замандашка кошулуп тилектештигин билдирген уюмдар меморандумга кол коюшту. Партиянын түбөлүк лидери Мухтарбек Өмүракуновдун күчтүү өлкө таза кол менен куралат деген сөзүн туу туткан замандашчылар бийликке таза адамдарды алып келүү миссиясын өз моюндарына алышкан. Себеби кандай гана программа болбосун, бийлик башындагы адамдар алмашмайынча ишке ашуусу кыйын. Биз жактан ушуга чейин чындыгында канчалаган эмгектер жасалып келди. Анын баарына эл билет. Жеңишке биргелешип, чоң ийгиликтерге жетишип, Кыргызстанды дүңүрөтүп, өркүндөтөлү. Меморандумга кол коюшкан жаш лидерлердин артында миңдеген жаштар турат. Алар өлкөнүн ар кайсы аймагында өз иши менен таанылгандар. Замандаш партиясы социалдык көйгөйлөрдү чечүүнү, гендердик маселелерди жөнгө салууну биринчи орунга коет. Бул жерде аялдар, кыз-келиндердин коомдук уюмдарынын жардамы чоң болот. Канчалаган жакшынакай биздин жакшынакай кыздарыбыз, келиндерибиз үй бүлөлөрү бузулуп ошол замандын айынан алыскы жерлерде калып, ошол жерде калып иштеп, балдар менен ошол жакта калып калыштык. Өкмөт жагынан, мамлекет жагынан коопсуздук болсо деген ой менен чыгып жүрөбүз. Ошон үчүн бул Замандаш партиясы менен ушул жакка баратабыз. Биз абдан чоң ишеним артабыз. Бул Замандаш партиясы биринчиден мурда эч кандай бийликте да болуптур. Анын үстүнө булардын списогу таза экен, экинчиден, үчүнчүдөн бөлөк партияларда да болуп, акча сурабайбы, идея сурап, ушундай мекенчил ар кандай коомдук уюмдардын башы бириктирген лидер балдарды ушундай алдыңкы списокторго кирип бергендердин акчасы эч кандай эме жок. Эл жерде күйүп жүргөн эмгегин баалаган үчүн ошон үчүн Замандаш тандадык да. Замандаш партиясы менен экономиканын жана өндүрүштүн тармактык уюмдары дагы кызматташууга кызыктар. Алардын бири көмүрчү ассоциациясы. Замандаш партиясы түзүлгөнгө чейин эле өзүнчө бир ассоциация, бирикме болуп, бири-бирине жардам берип, кара тери менен Кыргызстандын чет коңшулаш өлкөлөрүнө барып иштеп, өз тери менен, өз эмгеги менен буттарына туруп, өздөрүн ойлобостон да калкка жардам берип жүргөн көп албан иштери бар. Белгилүү ал элге карапайым эл эч качан унутпайт. Кыргыз эли өзү ушундай жакшылыкты унутпаган. Анан ойлойм ошол жаңы келаткан шайлоонун алдында эле иштеп аткан партиялар эмнеге ишенип иштенип атат? Замандаш партиясы болсо бул өзүнүн жасап келаткан жумуштары менен албан ийгиликтерге жетет деп ишенем. Өзгөрүү мезгили келди. Бир нерсени өзгөртүү дилгирлүү жаштардын гана колунан келет. Ошондуктан Замандаш партиясы кыргыз жаштарынын бардыгын биригүүгө чакырат.